Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozirgi uchurda muallimlarimiz, bizning og'a ejelerimiz yo'lga qarshi chiqqan uchuri, o'shaga sizlarning o'y qarashingizlar, o'y fikringizlarni aytib qo'ysangizlar. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Албетте бул көйгөйгө маселеге өтө бул кайгылуу маселе. Анткени биздин өлкөбүздүн официальный дини бул мына ислам дини. Ошондуктан биздин динибиз эркин болуш керек. Өзүңөр деле ойлоп көрсөңүздөр деле, мисалы Россияда, Европада, Америкада, Англияда адамдардын уже азыркы 21 кылымда эч качан кийимине карата эч ким оценивать этпейт, баа бербейт. Ар бир инсан өзүнүн кылган ишине окуганда ошонусун эле оценивать этет. Ал жакта кийимине карабай туруп укуктарын корголот. Законго барса, сотко берсе, албетте ал жерде чечип берет. Анткени биздин конституциябыз, законубуз биздин адамдын правасын коргойт. Ошондуктан мен суранганым бул укук коргоочуларга ушул маселеге аябай көңүл буруп коюңуздар үчүн сураныч. Алейкум салям ва рахматуллахи баракатуху. Кыргызстандагы жоолук маселеси эң көйгөйлүү маселе деп айта албайм. Кыргызстанда мамлекетти сактап калуу, чек араны сактап калуу деген андан башка дагы көйгөйлүү маселелер бар. Анан биз бул суроого кандай деп жооп беребиз? Аллах менен анын пайгамбары чечкен жерде пенденин ою маанилүү эмес, ошол нерсе менен ар бир пенде эсептешүү керек деп ойлойм. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Менин оюмча Кыргызстанда бир эле мусулман аялдын эле эмес, бардык эле адамдардын укугу корголгон, башкалардын эле укугу корголуп жатат. Ошол үчүн эмне үчүн мусулман айымдардын укугу тебелениши керек? Ал жолук салынган үчүн ал кайсы динди тутканын билинип калат экен. Ал эми андан коркунучтуу деле секталарга кирип, бирок сырткы көрүнүшүнөн көрүнбөй жүргөндөр бар да. Ошол үчүн мен айтат элем, бардык адамдын укугу бирдей корголсо, бул мындай бир укукту бузганга барабар болуп калат да, бир коомдук тартип эмес, бул кайрадан бир атайын ушул мусулман кыз-келиндердин укугун бузгандай, башка бирөөлөрдүн бир тапшырмасын аткаргандай көрүнүп калат экен сырттан караганда. Менин оюм ушундай. Rahmat, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Бүткүл Аллахтын падышасы Субханалла тегиз макталдар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам салам салават болсун. Ушу негизги азыр көйгөйлүү маселе, негизи мусулмандардын негизи көйгөйлүү маселеси бүткүл дүйнөгө таркап атат. Анан кийин эң негизи кызык маселе болуп атат. Башка жерде, башка диндегилер кысым кылып атат мусулмандар. Бирок өзүбүздүн мусулмандар, Кыргызстан мусулман өлкө, бирок кандай светтик закондор болгону менен бирок өзүбүздүн эже карындаштарыбыз, агаларыбыз, инелерибиз бар мусулман болуп бар түшүнүп атабыз. Дүйнөдө кандай кысым болуп атат мусулмандар, бирок өзүбүздүн эжелерибиз неге мындай жоолукка каршы чыгып атат? Өздөрү билет бул фарз экенчи. Бул аврат болот. Өзүбүздүн мисалы үчүн кыздарыбыз Россияга кетип атат. Россияда кетип туруп башка көйгөйлүү туура эмес жолдо жүрүп калса бизде эмне болуп атат? Эмне үчүн антип жүрүп атат дейт да. Эң негизи өзү үй бүлөбүздөн башташыбыз керек да. Эми карагыла, мектепте кыздарыбыз иман келет ошо пут тосуп атасыңар да. Менен силерге негизи кайрыларым, эжелер, агалар, эгерде бул нерсе туура эмес кыла турган болсо, Алла Тааланын азабы келет. Алла Таала биринчи эмне кылат? Алла Таала эң негизи сый менен чакырат да. Аны баарыбыз укканбыз. Сый менен чакырып, жакшы түшүнүк берип атабы? Алла ыраазы үчүн ошону кылышыбыз керек. Эгерде кылбай турса, Алла Тааланын азабы өзүн көтөрбөйт да. Ошон үчүн мен силерге коркуткан жокмун, эскертүү мусулмандарга пайда болду да. Ошон үчүн баарыбыз мусулманбыз, иншалла жакшы дуа кылайлы, баарыбызда карындаштар, кыздарыбыз бар. Иншалла жакшы дуа кылып, ошо алдыга жылдырган аракет кылайлы. Пут тоспой, колуңан келбейби? Колуңан келбейби пайда. Значит, зыян кылбагын. Мен силерге жакшы айтып атам, иншалла жакшы дуа кылып атам. Барыңар иншалла. Бүткүл мусулмандарга чакырам. Ушу хиджаб деген өтө чоң көйгөйлүү маселе, бул кыздардын, аял кишинин бул пардасы болот. Ошо пардасын ачпагыла иншалла. Мен бул жоолук маселесине каршы чыкпасын айтат элем. Негизинен ошо дин душмандарынын бул негизги эле өзүнүн максаты эң биринчи кайсы мамлекетти басып ал десе, анын аялдарынан баштайт. Ошо азыркы биздин эже энелерибиз бүт баары жоолук маселесинде өздөрү азыр демократиялык мамлекет болуп калбадыбы Кыргызстан. Ошонун негизинде азыр өздөрү чечип, өздөрү жоолук эме кылыш керек. Азыр бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда дин эркиндиги көп эле жакшы эле азыр. Ошону адамдардын өзүнүн дагы мындай байланыштуу да алчы. Өзүбүз эже карындаштарыбыз ошого такыба болушунча динге жакын болуп, эме кылыш, өздөрүнүн колунан келгендерин жасаш керек. Ал эми динге каршылык дегенде бул динге эч качан каршы чыкпаш керек. Аллахтын карына калган бул өтө жаман нерсе да.
Аллахтын бул бир гана кафырлардын колунан келет. Аллах сактасын. Биз буюрса жакшы динге жакын келе атабыз. Кыргыз мамлекети акыркы мына 10 жылда чубак ажыбыздын ошо көптөгөн иштерди жасап кетти. Мен каршылыгым жок. Буну өнүктүрүш керек, өсүш керек, жакшы нерсе. Рахмат, Алла разы болсун сизден. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Абдан жакшы бир көйгөйдү көтөрүп чыгыпсыздар. Буга көз карашыбыз биздин Кыргыз Республикасынын мамлекети бул мусулман мамлекеттерине караган киргендиктен 90% почти мусулман өлкөсү болуп эсептелебиз. Ошого буга көз карашыбыз абдан укук коргоо кызматкерлери жана мыйзам чыгаруу өкүлдөрү ушуга бир карап берсеңиздер жакшы болот эле. Себеби Кур'ан Каримде Аллах субхана тааля эки жеринде аялдын авратын жашыруусун бизге буйрук кылган. Ошого Аллахтын буйругуна каршы чыгуу бул өтө чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Ошондуктан бул эжеке агайлар бул нерсеге каршы чыкпай, наоборот бул нерсени жардам беришибиз керек, колдоп беришибиз керек. Колдоп беришип мындай жоолук маселеси бул өтө албетте баарыбыздын эже карындаштарыбыз бирөөгө денесин көргөзбөй жакшы кулк мүнөздө жүрсө бул баарыбызга жакшы деп айта алам да. Ошо биздин оюбуз. Албетте бул жакшы көтөрүпсүздөр. Ийгилик баарыбыз колдоп коштоп ушу эже карындаштарыбызды жоолукка чакырсак жакшы. Рахмат, Аллах Таала разы болсун сизден.